Инвестициялар жана өнүктүрүү боюнча агенттигинин КАДИ мамлекеттик мекемеси жөнүндө жобо бекитилди. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Кабыл алынган чечимге ылайык агенттик инвестицияларды тартуу, коргоо жана коштоо, экспортту илгерилетүү боюнча функцияларды ишке ашыруучу, ошондой эле инвестициялык долбоорлорду жана программаларды ишке ашыруу боюнча мамлекеттик органдардын, мамлекеттик ишканалардын, мекемелердин жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын ишине көмөк көрсөтүүчү мамлекеттик мекеме болуп саналат. Белгилей кетсек, агенттик инвестициялар министрлигинин инвестицияларды тартуу, коргоо жана коштоо маселелери боюнча укугун улантуучу болуп саналат. Агенттиктин негизги милдеттери инвестициялык активдүүлүктү, экспортту өбөлгөлөө боюнча чараларды ишке ашыруу, сапаттуу инвестициялык долбоорлорду жана сунуштарды даярдоо максатында ички жана тышкы рынокты талдоо, ошондой эле тийиштүү сунуштар менен потенциалдуу сатуу рынокторун аныктоо. Инвестициялык долбоорлорду иштеп чыгуу, инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу жана коштоо, экспортту өнүктүрүү жана илгерилетүү, ошондой эле инвестициялык талаш-тартышты чечүү менен байланышкан маселелер боюнча мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарына, эл аралык уюмдарга, бизнес коомчулукка, коомдук бирикмелерге, илимий жана башка уюмдарга көмөк көрсөтүү. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.